Чек ара чырынан жабыркаган Лелек районунун Максат айылынын тургуну Күмүшай Рустамова уулу экөө Бишкектен дарыланып үйүнө келди. Алардын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кабар алышып, турмуш шартын жакшыртууга жардам болоорун убада кылышты. Ушу кечеги кырсыктардан бир семьядан үчөөбүз жабыркалып нетип, мына ушунчалык Кудайга айтканыбыз бар экен, Кудай дагы ушунчалык кайтарып берди. Чоңдор ушунчалык дарыгерлерге, чоңдорго, президенттерге ыраазычылыгыбызды билдирип нетеле кылып нетеле кылабыз. Азыркы тапта чек арада абал турукташып, жай турмуш уланганы менен күнүмдүк көйгөйлөрү четинен саналат. Балдардын толук кандуу билим алыш үчүн мектептер жетишсиз. Жаңыдан пайдубалы түптөлгөн имарат ишке кирсе, чакырымдап жол жүргөн бөбөктөрдүн түйшүгү жеңилдеп, жакын жерден билим алуусуна шарт түзүлөт. Орто Боз айылындагы мектеп эбак эле эскилиги жетип жарактан чыккан. Жакында эле мамлекет башчы Баткен аймагындагы сапар учурунда жергиликтүү тургундар менен көйгөйүн айтып, алар мектеп куруп берүүнү суранышкан. Чек арадагы аймактарды өнүктүрүүгө чоң салым кошууда. Мына Сооронбай Шарипович бүгүнкү күндө чоң мына иштерди жасап атат. Жолдордун асфальт төшөөсү, республикалык маанидеги жолдор, мына ошондой эле мына таза суу маселелери Баткен районунда, Баткен областында өзгөчө көйгөй болчу да. Мына ошолор этап менен чечилип атат. Мындан сырткары Үчтөбө айылында башталгыч класстар окуган мектеп эми толук кандуу орто мектеп болот. Имарат ишке кирсе, буга чейин кошуна айылга барып билим алган окуучулар өз айылында окушат. Айыл Тажикстан менен чектешкендиктен чыр чыкканда ата-энелер балдарын мектепке жөнөтпөй коюшат. Биз азыр кубанып жатканыбыздын себеби ойлогон оюбуз, көздөгөн максатыбызга жеттик деп ойлоп жатабыз. Бүгүнкү күндө биздин Үчтөбө айылына 225 орундуу мектеп салынгандыкка бардык ата-энелер, мугалимдер, окуучулар аптан кызыгуу менен толкунланып турган мезгилибиз. Эми Аксай айылындагы мектеп капиталдык оңдоодон өтөт. Ошондой эле Көкташ, Аксай, Тамдык, Аксай, Рават жолдорун курууга, айылга бала бакча жана суга суу чыгарууга республикалык бюджеттен 220 миллион сом бөлүндү. Учурда бул объекттерде курулуш иштери жүрүп жатат. Аларды өлкө башчы жеке көзөмөлүнө алды. Элиза Нурматова, Элчибек Кыштообаев, Нурила Нарбаева, Аленур Ходжаев, Ош Бирим жаңылыктар үчүн атайын Баткен облусунан.